Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly tuğanдар, kutmandуу күнүңүздөр менен. Фермерлер, кой сүйүүчүлөр, Арашанга кызыккан агаларыбыз, мына чыгарылышыбызды көрүңүздөр. Бүгүн биз сиздерге күчтүүрөөк арашандарды көрсөтүп беребиз. Мен ушул койлор тууралуу маалымат берейин. 8 баш кой сатылып атат. Бул Сокулук району, Совхоз Фрунзе айыл өкмөтү болуп калат. 8 баш кой, булар линиялары менен чыккан, коросу дагы мыкты кородон чыккан, түбү тектүү, мындайча айтканда таза порода десек болот. Эми таза порода кандай? Баягы происхождениясы, түпкү теги бар малдар эми порода болуп эсептелинет. Ошол сыңары 8 баш кой бар, бирөөсү кара. Бул койлордун эң жаш койдон баштап орто жашка чейинки койлор. 8-өсү тең тууган, бирөөсү эркек, нур үстүнө нур болуп, мына 7-өсү ургачы болуп бериптир. Азыр билесиздер, Арашан койлору ургачылары жакшыраак баа. Койлор 90-дун төгөрөгү, мына кара кой 90 плюс кой. Булар туугандар түбү мына өзүбүздүн таласта урматтуу агабыз бар. Кенжебек Бокоев деген агабызды мына Арашан оттор бүт барыңыздар билесиздер, таласта. Ошол кишинин коросунан чыккан койлор. Ал киши эми 2022-жылы май айында мен барып тартканмын. Жанагы Адмирал деген кочкорду алып, көп жыл иштетип, көпчүлүгүбүз ошол кочкордун артынан тааныйбыз. Сайыз убагынан бери корооду кылдап келген да туугандар. Биз интервью алганбыз, ошол койлордон сатылып атат. Бул койлордун аз бааларын айтабыз. Бер айдап коюң. Эми буларды чыныгы арашандар десек болот. Ушул койлор менен бир аз селекция кылып, корооңузда дүрөп, эртең кымбатыраак кочкорлорду багып, чоңойтуп өстүрүп чыгарганга мына койлордо фундамент бар. Мисалы, мына козулар бүт эле ургачы. Бир козу эркек, ал кичинекей, эң жаш козу. Да кайдаң. Машалла, мына ушундай сонун койлор сатылып атат. Мына арашан кылам, күчтүүрөөк короо кылам десеңиздер, мына ушул койлорду вариантка көрүңүздөр туугандар. Кулак десеңиздер, кулагы турат, өң десеңиздер, өңү турат. Бой десеңиздер, бой турат. Бул койлор таласта, тоо ташта жүрүп келген койлор, сөздүн ачыгы. Местада турган эмес. Бокоев жайы кышы кыштоодо жүрөт койлору. Мына эң кичине чекедеги гана ушул эркек козу. Мына какайып турган мына красавицалар бүт эле ургачы. Машалла, мына. Мына мисалы үчүн мына мончого турган козу, мына козулар эртең деле булар деле бир жакшы акча болуп берет. Бул койлордун мына козулары менен бирге комплект 8-өсүн $3000 койду. Ошондо $24,000 болуп калабы туугандар. $3000 берем дейт. Сиздер баалашып, сүйлөшүп көрүп, ушул койлорду кылып, жакшы кочкор алып, ушуларга коюп, эртең мындай кишилерди тамшандыра турган төлө алып, сиздер дагы төлүнү жакшы баада сатып, мына 4 күндүк, 5 күндүк мыкты коз кочкорлор $10,000 сатылып атат туугандар. Ошондой төл сата тургандай буюрса, түбү тектүү, бою дагы, кулагы дагы, сулуулугу дагы койлор бар экен. Эми бул койлор мисалы бир ай жемде турса, бул жүнүн түшүрүп, кыл жүн болуп, семирип, толуп, бачкообразная болуп, киши көзүнө баары башкача көрүнөт. Эми мисалы бул жанагы Арашанга эми кызыгып аткан кишилер үчүн. Бирок Арашан оттор менден да бүт баарыңыздар жакшы билесиздер, кандай койлор экенин көрүп турасыздар. Жаккан болсо өзүңүздөр байланышып көрүңүздөр туугандар. Мына экран астынан номерлерге чалып байланышсаңыздар, дагы кошумча суроолорду аласыздар. Дагы сурап көрөсүздөр. Мына кошумча суроолор, ичине кирип көбүрөөк маалымат алам десеңиздер, бул ээсинин телефон номерлерине чалып байланышып көрүңүздөр. Дареги Сокулук району, Совхоз Фрунзе айыл өкмөтү туугандар. Ушундай бир жакшы маткалар сатыкка чыкты. Билесиздер, жакшы матка сатыкка өтө аз. Жакшы матка чыкканда ким кандай баага сатып алды эмес, ким колуна киргизди, ошо киши азыр утуп атат. Арашан оттор өзүңүздөр билесиздер, жакшы матка сатыкта өтө аз. Жакшы матканы колго киргизип калыш өзүнчө бул эң сонун иш болуп атат да. Эң кыйын жана эң сонун иши болуп атат азыр. Жакшы матканы эч ким сата бербейт. Бирөөнүн короону бар $5,000 тандап алайын десең эч ким көнбөйт, мисалы үчүн. Эң мыктысын. Бул факт, баарыңыздар Арашан баккандар билип турасыздар. Менден да жакшы билип турасыздар. Ошондуктан мына козулар менен оптималдуу баада коюлду, $3,000 ушу койлор коюлду. Ургачы. Плюс не? 95% ургачы болуп атат козулардын. Бирөөсү гана эркек. Мына сиздерге. Азыр основной сел билесиздер, Арашандан ургачы алып калыш. Жакшы матканын башын көбөйтүш.